Эсиңдер жакшыларым. Бүгүнкү тема көпчүлүккө жакпаган менен тарыхтагы тактыкты такташ керек. Мен Кыпчак эмесмин. Тарыхчы Абдуманапов Рустамга чоң ыраазычылыкты билдирем. Кыпчак уруусу кыргыздардын арасында үркөрдөй эле аз. Түрк тилдери 3кө бөлүнөт: Оғуз, Харлык, анан Кыпчак. Анда неге кыргыз тили Кыпчак группасына кирип калды? Кыргыз деген 40 Оғуз болсо, ананда байыркы кыргыз тили Оғуз группасына кирген. Ишенбесеңер, YouTube'дан «Как звучал кыргызский язык в 8 веке» деп жазып көргүлө. Кыпчак тектүү уруулар көп экен кыргыздарда. Каңду уруусу. Каңдулар Кыпчак конфедерациясын баштап турган эң чоң уруу. Хорезм мамлекетине Чыңгызхан кол салганда, Хорезм шахтын энеси кыпчактардын Каңду уруусунан экенин бүт дүйнө билет. Саруулар. Тарыхчы Рустам Абдуманапов менен Табылды Акеров кыпчактардын Шары деген уруусу да ушул биздин саруулар дешет. Кыргыз казактын ханы болгон Эшим ханды казактар Кыпчак десе, кыргыздар Саруу дешет. Эки вариант тең туура эле. Эшим хан Кыпчактын сарууларынан болот. Коконду калчап турган мусулман кол Миңбашыдагы саруулар менен тууганчылыкта болуп, эмчектеш болгон. Демек, байыркылар билген. Саруу кыпчактардын бир бутагы экенин. Азык уруусу. Алгачкы кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноев, Азык Тагай бийдин бакма баласы. Азыктын атасы Кыпчак деп жазып кетиптир. Муну Тоголок Молдо деле тастыктап жатат. Азыктын атасы Дому хан деген Кыпчак деп. Момолдор уруусу. Санчырачылар бир ооздон Наалы эже Көкө Баатырдан момолдорду төрөгөн деп жүрүшөт. Эми Көкө Баатырды айрымдары Кыпчак десе, Раматылык Дүйшөн Керимов Көкө Баатырды Нойгут деген. Дүйшөн агай өзү моголдор эле. Кыскасы, момолдордун Кыпчак тектүү экени 50%. Так эмес. Мундуздар. Мундуздардын кыпчактар менен генетикалык байланышы бар. Алтайлыктардын уламышында кыпчак кызы муз жеп алып, ошодон коткор мундуз, анан чулум мундуз төрөлөт. Анан дагы ошол кыпчак кыз дагы турмушка чыгып төөлөс төрөлөт экен. Ошондо мундуздар менен төөлөстөр эне жактан кыпчак болушат. Жедигерлер менен кушчулар дагы дешти кыпчактан келгенин билебиз. Кушчулар өзбек шейбаниеттердин авангарды экенин тарых жакшы билет. Кыпчактарга канчалык тиешеси бар, такташ керек. Кыскасы, ушул чоң уруулардын аркасынан азыркы кыргыз тили пайда болду. Силер дагы билгениңерди комментарийге жаза кеткиле. Бар болгула.